түстөр. Анда эмесе түстөрдү эске түшүрөлү. Кызыл, көк, сары, кара, күрөң, жашыл жана ушул түстөрдүн баардыгы ак түстөгү фондо жайгашкан экен. Түстөрдү билдирген сөздөр кандай деген суроого жооп берет. Биз төмөндө заттардын түсүн аныктоо менен сөз айкаштарын түзөбүз. Бул жерден ромашканын жана аюунун сүрөтүн көрүп турабыз. Алар кандай түстө экен? Ак түстө экен. Биринчи сүрөткө карата сөз айкашын түзөбүз. Кандай ромашка? Ак ромашка. Кандай аюу? Ак аюу. Бул жерден жөжөнүн жана банандын сүрөтүн көрүп турабыз. Демек алардын түсү кандай экен? Сары түстө экен. Кандай банан? Сары банан. Кандай жөжө? Сары жөжө. Алчанын жана помидордун сүрөтүн көрүп турабыз. Алар кандай түстө экен? Кызыл түстө экен. Кандай алча? Кызыл алча. Кандай помидор? Кызыл помидор. Көпөлөктүн жана шарлардын сүрөтүн көрүп турабыз. Алар кандай түстө экен? Көк түстө экен. Кандай көпөлөк? Көк көпөлөк. Кандай шарлар? Көк шарлар. Бул жерден пилдин жана чычкандын сүрөтүн көрүп турабыз. Алардын түсү кандай экен? Боз түстө экен. Кандай пил? Боз пил. Кандай чычкан? Боз чычкан. Жалбырактын жана баканын түсү кандай экен? Жашыл түстө экен. Кандай жалбырак? Жашыл жалбырак. Кандай бака? Жашыл бака. Сумканын жана шоколадтын сүрөтүн көрүп турабыз. Алар кандай түстө экен? Күрөң түстө экен. Кандай сумка? Күрөң сумка. Кандай шоколад? Күрөң шоколад. Машинанын жана маркердин сүрөтүн көрүп турабыз. Демек алардын түсү кандай экен? Кара түстө экен. Кандай машина? Кара машина. Кандай маркер? Кара маркер.